атындагы орто мектебинин 4-класстын окуучусу. Мен Уматкулова Сымая, биз Мерсико менен көркөм окуйбуз. Алымбеков ата журтка айтарым. Алыстасам өзүңдөн кеселдеймин, аккан суудан бошогон өзөндөймүн. Ыракатын көрсөм да башка жердин, ырың менен алдыңа төшөлөмүн. Узак жүрсөм өзүңдөн кала албаймын, ууз сүтүн эңсеген балаңдаймын. Башатыңа окшогон эркетентек, башка суудай созулуп ага албаймын. Бабам сенсиң, ата журт урпагыңмын, баркын ойлойм бир кочуш турпагыңдын. Купулуңа толомбу аны билбейм, кулу болуп өтпөйүн курсагымдын. Самат атындагы орто мектебинин 4-класстын окуучусу. Мен Уматкулова Сымая, биз Мерсико менен бирге Карышкыр жана Жети улак жомогун сахналаштырабыз. Салам балдар. Силерге жомок окуп берейинби? Бүгүнкү жомок Карышкыр жана Жети улак. Илгери токойдогу жер кепеде бир эчки жети улагы менен жашачу. Эчки ар дайым токойго тамак аш издеп кетчү экен. Улактарына болсо: улактарым, эшикти эч кимге ачпагыла. Токойдо ач Карышкыр жүрөт. Макул. Эчки кайтып келгенде эшикти чертип бурдайт. Улактарым, чунактарым, эшикти ачкыла. Апаңар келди, сүт алып келди. Ошол замат эшикти ачып, энесин киргизет. Ал балдарын тойгузуп коюп, кайра токойго кетет. Карышкыр мунун баарын угуп алып: улактарым, чунактар, ачкылачы эшикти. Апаңар келди, сүт алып келди. Уктук, биздин апабыздын үнү ичке. Кет Карышкыр, кет. Эчки жаңы эле кеткенде Карышкыр кепеге чуркап келип, эшикти тыкылдатып, ички үн менен ырдайт: Чунактарым, чунактарым, ачкылачы эшикти. Апаңар келди, сүт алып келди. Улактар Карышкырдын үнүн тааныбай, эшикти ача коюшат. Карышкыр үйгө жүгүрүп кирип келип, улактарды жутуп салат. Эчки үйгө кайтып келсе, эшик ачык. Карышкыр баарын жеп койду. Улактарын Карышкыр жеп кеткенин билип: Мен балдарымды сен жедиңби? Жок, мен жеген эмесмин. Карышкырдын курсагын жара сүзөт. Анын ичинен тирүү улактар чыга келишет. Ошентип, эчки улактары менен бактылуу жашап калган экен.